Волейбол спорту күн санап Кыргызстанда өнүгүп келе жаткан учуру. Волейбол боюнча Кыргызстан курама командасы бир нече эл аралык беттештерде өзүн жогорку деңгээлде көрсөтө алды. Дал ошондой эл аралык мелдештердин башталышы Кыргызстан чемпионаты десек болот. Бүгүн 4-февралда Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт сарайында мырзалар арасындагы Кыргызстан чемпионаты старт алды. Волейбол федерациясынын вице-президенти Кызалаков Жеңишбек быйылкы турнирде 18 команда катышып 2 лигага бөлүнгөнү тууралуу айтып өттү. Оюндун эрежесине ылайык улуттук лигада былтыр алгач 6 орунду ээлеген командаларга жогорку лигада 1-2 орунду ээлеген командалар кошулган. Волейбол боюнча өлкө биринчилигинин улуттук лигасында 8, ал эми жогорку лигасында 10 команда чемпиондук наам үчүн беттештерди өткөрүүнү баштады. Бул жума жогорку лигадагы оюнчулардын беттештери орун алса, кийинки жума, тагыраак айтканда 8-февралдан тартып улуттук лиганын беттештери орун алмакчы. Көрүп турган командалар булар жогорку лигадагы командалар. 10 команда азыр мына быйылкы сезондо өзлөрүнүн оюндарын көрсөтүшөт. Мына бүгүн башталды. Ушул 10 команданын ичинде бир жума биринчи турдун жыйынтыгын чыгарабыз да. Булардыкы быйылкы чемпионат 3 тур менен өтөт. Мына азыр биринчи туру башталды. Анан ушул 3 турдун жыйынтыгы менен анан биз чемпиондорду аныктайбыз. Эң бир өзгөчөлүгү ушул 10 команданын ичинен 2 команда биринчи, экинчи орунду алгандар жогорку улуттук лигага чыгышат да. Ал эми улуттук лигадан эң төмөн көрсөткүчтү көрсөткөндөр 2 команда жогорку лигага түшөт деген сөздө ушундай ойношот. Мелдештин алгачкы турунда командалар айланпа системасында өз тайпасында 3-төн оюн өткөрөт. Экинчи турда А тайпасында 2-, 4-чү орунду ээлеген командалар Б тайпасына өтөт. Ушул эле абал Б тайпасында да болот. 2 турдун натыйжасы менен турнирдик жадвалдын жыйынтыгы чыгып, 1-4 орунду ээлеген командалар медалдар үчүн ат салышат. Ал эми калган 4 команда улуттук лигада ордун сактап калуу үчүн өз ара таймаштарды өткөрөт. Турнирдин алгачкы күнү салтанаттуу түрдө Волейбол федерациясынын президенти Элмурза Сатыбалдиевдин катышуусунда болуп өттү. Андан соң жогорку лигадагы волейболчулар оюнду баштап, алгач беттеш өткөрүүгө Сары Өзөн жана Кадамжай командалары чыга келишти. 2 команда тең жогорку деңгээлде даярданып келгени байкалып турду. 5 партияга созулган беттештен соң 3-2 эсебинде Сары Өзөн жааты жеңишти камсыздады. Кадамжай командасы бул жеңилүүсүнө кайгырган деле жок. Анткени алдыда дагы беттештер бар жана Кадамжай командасы бул катасын жоюуга толук мүмкүнчүлүгү бар. Мелдешке күбө болуп жана өзүнүн жактырган командаларына жан үрөө үчүн зал толуп күйөрмандар келген. Андан соң оюн таласына Кара Көл шаарынан келген Энергетик жана Аксы жааты чыкты. Энергетик командасы жаштардан түзүлгөн жана өлкө биринчилигинде өзүнүн алгачкы жолу сынап көрүүдө. Албетте, тажрыйбалуу Аксы командасын жеңүү алар үчүн оор болду жана өзүнүн алгачкы оюнун 3-0 эсебинде жеңилүү менен баштады. Аксы командасы Ош шаарынан келген. Машыктыруучусунун айтымында ал өз командасын машыгуулардан калуусуна жол бербейт жана бул чемпионатта татыктуу атаандаш боло алат. Клубтун түзүлгөнүнө мында быйыл 2-ши жыл ойноп атабыз турда. Биз биринчи түзүлгөнүбүздө Б группада түзүлдүк эле. Б группанын чемпиону болуп, мына эми А группага чыктык. Буйруза мына бүгүн биринчи оюнубуз. Биринчи оюн мен ойлойм ийгиликтүү 3-0 менен өттүк. Нурбек Керимбеков деген жигит өзү ошо дөмөрчү болуп, команданы чогултуп, балдардын бардыгын топтоп, жатаканасын, питаниясын бардыгын условиясын кылып берген. Балдар өзүлөрү жумуштары бар, иштешет. Күндүз иште, кечинде как положено тренировкага келип, тренировка өтүшөт. Атаандаштарыбыз эми жаңы команда экен, жаш балдар экен. Анан даярдыгы деле жакшы го, бирок технический, тактический жагынан бир аз дагы иштеш керек да, көбүрөөк иштеш керек. 2 команданын беттеши Аксы жаатынын үстөмдүгүндө жыйынтыкталган соң Билим жана Бүркүт командалары чыгып, бүйүр кызыткан беттеш тартуулап беришти. Билим командасы өлкө биринчилигине 3 жылдан бери катышып келет. Бул жылга чейин университеттин атынан жалгыз катышып келген окуу жай болсо, быйыл Ош мамлекеттик университети да кошулган. Команданын машыктыруучусу кийинки жылы окуу жайлардын атынан катышкан командалар көбөйөрүнө ишенет. Биздин билим клубу бул Арабаев университетинен пайда болгон 3 жыл мурун жаш клубтардын бири. Биздин университетте волейбол оюну боюнча агайларыбыз, эжелерибиз жакшы болгондуктан ушул клуб
волейбол боюнча кыздарыбыздыкы да бар, балдарыбыздыкы да бар. Ошон үчүн волейболдон клуб ачсак деп чечтик. Ректорат, администрация колдоп берди. Аларга ыраазыбыз. Анан колдон келген жардамды беришип атат. Ошол Кыргызстан боюнча ошо вуздардын арасынан жалгыз клуб. Анан быйыл Оштон бир клуб чыгып атат, Ожгудан. Мен ойлойм ошо студенческий лига кийин бара ошо студенческий лига катары ошо вуздар ушун чет өлкөдөгүдөй кылып окуу жайдын клубтары өнүгө баштайт го деп ойлойм да. Ошонун бирден бири Шабалекей биз болдук да. Быйыл буюрса дайрыктарыбыз жакшы, бирок тилекке каршы биздин бир 2 бала башка клубтарга өтүп кетти. Жакшы күчтүү балдар болчу. Жогорку лигага, национальный лигага. Азыр эми ийгиликтерди жаратабыз деп турабыз быйыл. Калыс оюнду баштагандан тартып эле Бүркүт командасы ишенимдүү соккуларды узатып, Билим командасын чарчатып да койду. Натыйжада Билим жааты 3-0 эсебинде Бүркүт командасына жеңилип берүүгө аргасып болду. Бапа Барскон жана Саламалик жааттарынын оюндары жогорку деңгээлде жыйынтыкталды десек болот. Биринчи партиянын башталышында Бапа Барскон командасы үстөмдүк кылып келип, мына жеңебиз деп турганда Саламалик командасы партияны алып койду. Бирок Бапа Барскон жааты жеңишти атаандашына оңой эле берип коймок эмес. Оюндун жыйынтыгында 3-1 эсебинде Бапа Барскон командасы жеңишти илип кетти. Үстүдө айтып өткөн Аксы командасы бир күндө 2 беттеш өткөрдү. Биринчи оюну ийгиликтүү аяктаган Аксы командасы бул ирет Ош мамлекеттик университети менен көч сынашты. Волейбол боюнча Кыргызстан чемпионатына алгачкы ирет катышып жаткан Ош мамлекеттик университети командасы да Аксы командасынын алгачкы оюнундагы энергетик командасы сымал оңой эле жеңилип берди. Эсеп 3-0. Аксы командасы татыктуу түрдө жеңүүчү болуп чыкты. Билим жаатыда бул чемпионатта 2 ирет таймаш өткөрдү. Экинчи оюнун аталган команда Алабука командасы менен өткөрүп, волейбол боюнча Кыргызстан чемпионатынын биринчи турунун биринчи күнүн жыйынтыктап беришти. Оюндун эрежесине ылайык 3 партияны тең жеңген команда 3 упайга, атаандашына 1 партияны алдырып койгон жаат 2, атаандашына 2 партияны алдырып койгон команда 1 упайга ээ болот. Эгерде ушул эреже менен эсептей турган болсок, Аксы 3, Бүркүт 3, Бапа Барскон 3, Сары Өзөн 2, Кадамжай 1 упайга ээ болду. Ал эми калган командалар жеңилип калганына байланыштуу упай топтогон жок. Ошо бүгүнкү оюн чемпионатынын биринчи күнү башталды. Ошо бүгүнкү күнгө карата оюндар жакшы өтүп атат. Ошо биринчи күнүн оюну эле 5 партия болду, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Жылдан жылга биздин чемпионат, быйылкы жыл чемпионат 11 чемпионат, командалар күчтүү болуп топтолуп атат, командалардын саны да көбөйдү. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мынакей жаңы орусча айтканда новшестволор пайда болду. Электронный протокол тууралуу. Бул эң биринчи ошо дүйнөлүк масштабта быйылкы 2018 жылы Россия мамлекети баштаган федерациясы. Аз өтпөй эле 6 айдан кийин Кыргызстанда бул нерсе кирди да. Бул калыстарга эң оңой, оюнчуларга дагы ыңгайлуу нерселер түзүп берет да. 2018 жылдын өлкө чемпиондору болуп РМ командасы табылган. Быйылкы чемпиондук наамды ким алары чынында белгисиз. Анткени былтыркыга караганда быйыл атаандаштык күч. Назгүл Уланбекова, Калыс Кадыркулуу, Атайын КТРК Спорт каналы үчүн.